Бекбай ага, чын эле ушундай күрдөөлдүү, ургалдуу иштер энергетика министрлигинде дайыма ушундай жүрүп турганда бүгүнкү акыбалга кептелет белек. Анан чын эле ушундай ремонттоо иштери, ГЭСтерге көңүл буруу иштери мурда болуп турчу беле? Эми акты ак, караны кара деш керек, чындыкты айтыш керек. 38 жыл мына эгемендикти алган жылдан бери ушу 38 жыл болду. Ошонун көпчүлүгүн жыргап эле эйфория менен өткөзүп алдык да. Эгерде ушул 2-3 жылдагыдай оокат кылсак, ушундай энергетикада башкара алсак, ушундай маселени туура кое алсак, мындай болбос эле. Мына ушундай шартка келип калды, кээде энергетика министрлигин жөө билбедик байланайын. Реформа деп атып башкага тиги геология менен кошуп, баарын талкалап, чындыгында эле дымып токтоп калган энергетика болгон. Азыр эле көз карашыбыз өзгөрүп, азыр эле иштер катуу жүрүп атканы мына министрибиз туура айтты. Тынык албай жүгүрүп жүрүшөт. Аны кээде өзүбүз эле түшүнбөй атабыз. Эмне болуп атканын билбей атабыз. Бул энергетика маселесинин көйгөйүнө түшүнбөйүнчө маселе оңолбойт. Жалпы эле бул жетекчилер эмес, жалпы эле энергетиктер эмес, баардык кыргыз эле ушуну билишибиз керек. Көп нерселер бар. Бул мына министрибиз айтты генерация деп. Чындыгында эле ушундай байлыктын үстүндө туруп, гидропотенциалыбыздын 10% гана пайдаланат. Мына жашыл энергетиканын проблеманы көтөрүп кетти. Кудай буйрса, жашыл энергетиканын башында болобуз. Ушу ГЭСтердин баары курулуп, андан генерация жетпей атпайбы, баягы электр өндүрүү да мындайча айтканда. Эми бунун маселеси, эң биринчи маселе ушу Кыргызстан ушундай байлыкта отуруп, өзүбүздүн элдерди, өзүбүздүн керектүү энергия керектөөчүлөрдү энергия менен жабдый албагандыктан болуп отурат да. Анын үстүнө бул сезондук маселе болуп атпайбы? Мына жай келди, жыргап калабыз. Сөз айында суткасына бир 23 миллион киловатт саат пайдаланат. Элдер бардык мындай турмуш тиричиликке, экономикага, өндүрүшкө ал эми ушунда 70 миллиондон ачып кетет атпайбы? Ошон үчүн тетиги кошуна өлкөлөрдөн, Казакстан, Өзбекстан, Түркменистандан мына булар жүгүрүп жүрүп, ой элибиз кичинекей энергиясы калбасын деп иштеп атып, ушундай жакшы абалга келип, кыштан жакшы чыгып кеттик. Муну туура айтыш керек, ачык айтыш керек. Анан бул маселе боюнча кайрылып келсе, генерациядан башка ачык айтыш керек. Энергетикада өндүрүштүн баары, мисалы үчүн, энергия жабдыктары баары ескирген. 50-ден 70%-ке чейин эмес. Бул азыркы жетекчилердин күнөөсү эмес. Ал болуп келген, жана айтпадыкпы, жүрүп алдык, сайрап жүрүп алдык. Ошон үчүн азыр мына реконструкция, модернизация деп бул ишти токтотпош керек. Мына Токтогул ГЭСин реконструкция кылып атабыз. Бир эле агрегатынан 60 мегаватт кошумча алдык. Мисалы үчүн ошого кошумча 4-өнү бүтсөк 240 мегаватт кошумча алынат да, бул Шамалды Сай ГЭСин жаңы ГЭС кургандыкка жатат да. Бул жакшы нерсе. Анан дагы айтылды бул жерден Чакан ГЭСтери, күн энергиясын пайдалануу, ошолордун баарын колдонуш керек. Бирок эң биринчи маселе камбаратта бирди курмайынча чындыгында иш оңолбойт. Жана касса 1000 да жакшы иштебейт. Камбарат 2 да жакшы иштебейт. Эгерде камбарата бирди куруп бүтүрүп алсак, мына министрибиз туура айтты, ушу Казакстан, Өзбекстан менен жакында да барып келишти. Жакшы иштер жүрүп жатат. Чогуу куралы, чогуу инвестиция кылалы деп атышат. Бул жакшы нерсе. Камбарата бирди куруп алсак, баягы суу кургакчылык, суу жетпей атат, Токтогул суу сактагычы толбой атат деген маселе жок болот. Жылына 6 миллиард куб сууну сактап, 5 миллиард электроэнергияны экспорттосок болот. А мына азыр касса только жайында болот. Энергия ашык болгондо гана Афганистан менен Пакистанга өзүнүн азыр кыргызып аткан эле менен 9 миллиондой акча менен баа менен тариф сатсак болот. Бул өзүбүзгө пайда алып келет сөзсүз. Эми бул кылып аткан иштердин эң жакшы жагын эсептесе керек. Мына мамлекет башчысы баштап, ушу министрлик баштап, жетекчилер баштап жүгүрүп жүрөт. Эмне гана кылышпайт, укташпайт булар. Энергетиктер 1 секундта ордунда калган жок, кышында кандай иштешти. Ошон үчүн энергетиктердин эмгегин баалаш керек деп мен айткым келет да дайыма. Рахмат.